Машиналар koyup böyle. Burada müşteri satım maşinasına 6-7 znak çok oldu. Kulağımın bir yere gitti dolapta. Bir daha znak çok oldu. Ağzını депутат айтқан сұрақтарды еске алғаныңыздағы ертең осы жерде бір айына бір жол келеді. Bir жол айтып қойыңыз емелеріңізге. Ал журналистер келеді, журналистер келеді, андай қалмасын. Ошолар айтып қойыңыз. Без осуждения. Жогорудагы видео Кактус сайтынан алынды. Жана ал видеодо сүйлөгөндөрдүн 99% өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичтин жол эрежесине тиешелүү болгон саясатына түздөн түз каршы келет. Бир гана мисалды айтып түшүндүрүп бере алам. Баарыбызга маалым болгондой 1-сентябрдан тарта өлкө аймагында жол эрежесин бузган айдоочуларды жеринде жол тескөөчүлөр тарабынан текшерүү жүргүзүлөт. Жол эрежесин канчалык деңгээлде билет же билбейт деген сыяктуу. Ошол иш чара башталганын жана бул боюнча калың эл журтту массалык маалыматтардан айтып деп компанияны жүргүзүп жатканына карабастан ушундай сөз чыгып атат сессиядачы. Мейли ал бир депутаттын ою дейли. Ал депутат балким ал жүргүзүп жаткан иш чараны билбейттир же болбосо ал саясатка каршыдыр. Бирок ошол жерде президенттин адамы деген мэр мырза бул сөздү уккандан кийин токтот андайыңды, каяктаган айтып жатасың, өлкө башчы көрбөдүңбү, укпадыңбы, окубадыңбы, кандай саясат жүргүзүп жатат? Жол эрежесин сактабагандардын айынан өлкөдө канчалаган кырсыктар катталды, канчалаган балдар жетим калды, канчалаган аялдар жесир калды. Өлкө башчынын саясатын каршы чыгып жатасыңбы деп мындай терс кабыл алып ошол жерде токтотуп койсо болмок. Жок, андай болгон жок. Тескерисинче кайра ошол эле мэр мырза тиги Ош шаардык патрулдук милициянын жетекчисине кайрылып бир күн тийишпей тургулачы деп. Бул деген эмне деген сөз? Баш мыйзамда, конституцияда мыйзам баарына бирдей деген принцип бар. Ал принципти эч ким жокко чыгара албайт. Ал принцип бардыгына иштейт. Анан аттуу баштуу ушундай чоң даражадагы өлкөдө экинчи орунда болгон шаардын жетекчиси ушундай сөз сүйлөп жатса, бул жактан туруп алып жөн эле кейип кетесиң да. Анан башкалар дагы колдоп, коштоп, кубаттап, ооба, андай болду, мындай болду, бир эле күн болот сессия. Ошо бир күндү мындай көз жумуп койгула деген сөз. Бул мыйзамсыз. Кандай гана кызматкер болбосун, кандай гана жетекчи болбосун, эгерде жетекчилиги мыйзамсыз буйрук берип жатса, ал буйрукту аткарбай койгону мыйзам жол берет. Андыктан урматтуу көрөрмандар, урматтуу айдоочулар, келгиле, мыйзамды сактайлы. Ал кандай болбосун, мэр болобу, депутат болобу, жөнөкөй көчөдө жүргөн айдоочу болобу, жөнөкөй дыйканчы болобу, жөнөкөй малчы болобу, койчу болобу, мыйзам баарына бирдей. Мыйзамды сакташ керек. Эгерде мыйзамды сактабасак, бир күн көз жумуп коелу, бир күн унчукпай коелу десек, анда мыйзамдын эмне кереги бар анда? Кандай дейсиңер? Жөн эле ушундай сөздөрдү калып кейип кетесиңер. Демек, эгерде ушундай ачык коомдук жайда болгондо да сессияда ушундай сөздөрдү, ушундай буйруктарды берип аткан болсо, анда жашоодо деле ушундай болгон экен да, туурабы? Ошондой ой чыгарсак болобу? Туура эмес кылып атасыңар. Садыр Нуркожоевич деле жок жеринен, зээриккенинен ал тапшырманы берген жок да. Ал дагы статистиканы билет, ал дагы жагдайды билет. Тыныч жашаган элде, согуш жок жерде ушунча жол кырсыгынан кырсыктар болуп, канчалаган өмүрлөр кыйылып жатканын көрүп, анан ошол кадамга барды да. Ошону колдош керек да. Кайра монтип.
көз жұмып қойғыла, бір күн үншікпай қойғыла дебесенші.